Эртеге дозокко түшүп калгандар кыйкырып, азапталып, ыйлап, өкүрүп, кор болгондо бейиштиктер сурайт экен. Ма салакакум фи сакар. Эмне нерсе түрткү болду силердин дозокко түшүп калганыңарга? Қалу лам наку минал мусаллин. Biz namaz okuyayt elek. Attың namaz okuyayt elek. Dozokko emnege түшүп калдыңар? Biz бейиште силер дозокто болуп калдыңар. Не себеп болду силерге? Қалу лам наку минал мусаллин. Biz өзү намаз окuyайт элек да. Ва лам наку нут'имул мискин. Бечараларга тамак бербейт элек. Бечараларга, кембагалдарга тамак жедирбейт элек. Өзүбүздүн курсагыбыз тойгозуп жүрөбүз. Биз 1 порция, 2 порция, уча, лагман, ашланфу бардыгын. Бечараларды ойлобоппуз биз алар эмне болуп атат деп. Ашканы мусорго ыргыта бериппиз. Исрап кылып эле. Жебегенди жеп. Бирок аларды биз вообще ойлогон эмес экенбиз. Валам наку нут'имул мискин. Кембагалга тамак бербеппиз, эч таптакыр бербеппиз. Биздин көчөдө кембагалдар бар экен, бирок мен вообще ойлопмун мен ушуну. Ва кунна нахуду ма'ал хаидин. Бекер поздор менен эмнени сүйлөсө ошолор менен сүйлөп жүрө берипмин. Саясатты сүйлөсө саясатты сүйлөп, жомокту сүйлөсө жомокту сүйлөп, жалганды сүйлөсө жалганды сүйлөп, ошолор менен сүйлөп жүрө берипмин мен дагы. Az internette adını açıp alsan süyley бересиң. Бишкекте мындай болуптур, Алматыда мындай болуптур, Ошто мындай болуптур, Нарында мындай болуптур. Өмүрү көргөн эмессиз, өмүрү билген эмессиз, өмүрү уккан эмессиз. Нахуду ма'ал хаидин деп, ошо сөзгө кирип кетиппиз. Пайдасыз сөздөргө кирип кетиппиз. Пайдасыз сөздөрдү сүйлөп жүрө берип, өмүрүбүз өтүп кетиптир. Түндөсү деле күндүзү деле чогулсак, пайдасыз сөздү сүйлөй бериппиз. Бир пайдалуу сөз сүйлөппиз биз. Аллага жага турган, ахирет курула турган, элге пайдасы тие турган сөздү вообще сүйлөппиз биз. Ва кунна нукаддибу би яумиддин. Охо, эмне үчүн дозокко түшүп калдык айтайынбы? Биз кыямат күнү жалганга чыгарып жүрө бериппиз. Кыямат жок деп жүрө берген турбайбызбы? Кээде айтат эле ушундай бир молдолор, алымдар, даватчылар. Кыямат бар кайра тирилебиз. Ар бир кылган жакшы жаман амалдарыбыздын отчету болот. Эсеп китеби болот. Алланын алдында неаматтарына жооп беребиз. Сурак бар. Бейиш акыйкат, тозок акыйкат десе, айта берет мен барып келиптирби деп жүрө бериппиз. Көрсө баардыгын пайгамбар көрүп келген экен. Алла Таала көрсөтүп, гайыптан кабар берип айтып койгон экен. Мына дозокко түшүп калганыбыздын себеби ушу 4 дейт. Муддассир сүрөсүндө. Намаз окуйт элек. Алла Таала жаратып, Аллага кулчулдук кылбай, тоң моюн болуп көп, өзүбүздү тааныбай, эмнеден жаралганын унутуп калган турбайынбы? Эмнеден жаралганымды унутуп калыпмын. Мен мурда кандай элем унутуп калыпмын. Бүгүн мен күч, белим, бүгүн спортсмен чемпионмун мен бүгүн. Бирок эмнеден жаралганымды унутуп калыпмын мен. Кантип жаралганымды унутуп калыпмын. Мен кулчулдук кылбапмын, бул ааламдын кожоюнун тааныбапмын. Бул ааламдын жаратуучусун мен аны тааныбапмын. Ал тууралуу вообще ойлонбопмун мен. Ит дагы өзүнүн кожоюнун тааныйт. Ит дагы өзүнүн кожоюнун сыйлайт. Ит дагы өзүнүн кожоюнун айтканын аткарат. Узактан келатсаңыз сапардан, Бишкектен, итиңиз алдыңыздан күзөттө тосуп алат. Кожоюн келатат. Жүгүрүп чыгат. Ойноп чыгат сиздин көңүлүңүз үчүн. Куйругун кыймылдатып, балаңыз таш менен бир урса, итиңиз болсо карап туруп, ушу кожоюндун баласы да эмне кылайын эм, мага ушу жугунду берип атпайбы, нан берип атпайбы,
ошого шүгүр кылып, балаңызды каппай, ушу кожоюндун баласы да ушуга рахматым ушундай болсун эм кой эми деп, бүгүн инсан биз кожоюнду таппай тааныбай калдык. Жаратканды тааныбай калдык. Ырыскы берген тааныбай калдык. Ушундай адамдарды Кур'анда жаныбарлар дейт, төрт буттуулар дейт. Улайка кал ан'ам. Бул үй жаныбар, төрт буттуу жаныбарлар дейт. Акыйкатты көрбөгөндөр, акыйкатты укпагандар, акыйкатты сезбегендер, акыйкатты билбегендер, акыл берип туруп да ошол акылын туура иштетпегендер. Буларды не дейт? Улайка кал ан'ам. Булар төрт буттуу жаныбарлар. Балхум адал. Ал төрт буттуу жаныбарлардан дагы өтүп кеткен адашууда дейт. Төрт буттуу жаныбар дагы азыркындай мисал айтып бердим. Ит дагы өзүнүн кожоюнун билет. А бул адам өзүнүн кожоюну, жаратуучусун, ырыскы берүүчүсүн тааныбаган, андан дагы өтүп кеткен. Андан дагы деңгээли төмөнгө түшүп кеткен деген сөз. Туугандар, жаратканды тааныйлы, намазын окуйлу.